Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда активист Тилекмат Кудайберген уулунун соту уланды. Ал жана анын адвокаты айыптоолорду четке кагууда. Ал айрым учурларда эмоцияга алдырып, бийлик өкүлдөрүнүн жекелигине өтүп кеткенин мойнуна аларын билдирди. Койгон талаптардын көпчүлүгү аткарылды, кемпир-абактылар акталды, Такшиев кызматтан кести. Бүкүн иш козгоду. Ошон үчүн мен айрым учурда эмоция калтырдым. Нормалдуу эле көрүнүш, ошондо мен жекеликке өтүп кеткен учурларым болгон. Ошол тууралуу чек атаанылык сапат катары ишкерликтен ашып жекеликке өткөн учурларга кечирим сурадым да. Учурда Куреновдун ишин карап жаткан судья Болотбек Абдулаев каза болуп калгандан улам. Ишти башка судья Уламбек Туманбаев карап баштады. Мындан кийин сот ишти кароону башка күнгө, 7 августка жылдырды. Бул арада Тилекмат Куренов экс-депутат Эмиль Жамгырчиевке жооп берген каты жарыяланды. Аны активисттин жубайы соц тармактарга таратты. Эске салсак, буга чейин мурдагы эл өкүлү Куреновдун паспорту боюнча окуяда күнөөсү жок экенин айткан. 10 апрель 2025 жыл. Дубайдан уурдалып, дайынсыз бир жыма жеркелөөдө жатканымда, жакындарым кандай гана кыйын күндөрдү башынан өткөрүшкөн жок. Тергөөдөгү беттешүүдө Куранга колумду коюп, атам каттуу ооруп жатат, балам рак оорусуна чалдыгып калды, мени артынан сүйрөп кетпе, деп көзүмдү жашылдантып ыйламсырадын. Паспортун айынан апам дагы мени менен сүйлөшпөй калды. Адвокатын коомчулукка ММКга Жамгырчиев паспорту алган эмес деп айтып койсунчу, деп сурандын. 2025 жылкы күздөгү шайлоого катышарында айттың. Эми элдин башын айландырып жатасың. Бардык инсан катага жол берет. Күнөөмдү мойнуңа алып, унчукпай калгандын ордуна бет тырмарлык кылганын мага эмес өзүңө зыян. Калган чындыкты дагы айтчу учур келет, деген Куренов. Буга чейин экс-депутат Эмиль Жамгырчиев журналист Семетей Аманбековдун каналына берген маегинде Куреновдун паспортун уурдап, аны колго түшүрүүгө бийликке жардамдашкан деген айыптоону четке каккан. Ошол убакытта бизге мындай көрүнгөн да. Сизге иш козголуп, жанагындай камакка алып, анан чыгарылып, анан сиз мындай эч кандай чеги жок Дубайга барып, анан Тилекмат паспортун алып алып, анан кайра келип, ошого сизге награда сыяктуу кылмыш ишкердин баарын кыскартып туруп, Тилекматты алып келип бердиң, рахмат, мына белек сага деп туруп, сизди бир жалдап алгандай болуп көрүндү да. Анткени журналисттин көбү жазды, соц тармактар жазды. Ошон үчүн мен айтып атам. Мен айткан жокмун, далилдер бар. Албетте далилдердин баарын тергөө караш керек, сот караш керек, бирок мындай тышкы сезимдер ушундай болду да. Жок, туп-туура. Мен сизди туп-туура түшүнөм, туура кабыл алам. Эл дагы туура эле ойлонгон, себеби дегенде бүт ошондой окшош турат. Коёндой окшош. Болду. Болгону Тилекматка жан тартканы, азап көрүп жүргөн адамга кыргыз эли эч качан кайдыгер карабайт, сөзсүз колдойт. Бул бир. Экинчиден, мен буга чейинки саясатчы катары болуп калдым. Саясатчылар азыр эл иренжип калды. Көп жакшы көрө бербейт. Өзгөчө парламент дегенде эле тырманып калышты да. Бул эки. Үчүнчүсүндө мен ошол убакта эмне гана айтпа, баары бал жарашпайт болчу да. Себеби айтылды, бул айтылгандан кийин болду. Мени күнөөлөп жатып калышмакта. Ошон үчүн азыр да бир жолу баса белгилеп айтып кетейин. Мен азыр эмне гана айтпайын, мен жактан туура эмес болуп калат. Темир тордун артында турган кыргыздын уулу Тилекмат менен чогуу келип сизге маегибизди беребиз. Суроо, жана очный ставка болду деп атпайсызбы? Ошондо Тилекматтан сурадыңызбы? Хорошо, мына паспортумду мен албасам эмне үчүн мага көрсөттүң? Эмне үчүн жанагындай дооматтын баарын, хейттин баарын мага жибердиң деп суроо бердиңизби? Ошол суроодон башталды да. Суроо берип турган Куран китебин койдук да. Ошол жерде эмне деп жооп берди? Мунун жообу мен ачууга алдырдым деди. Ачууга алдырдым деди. Бүгүнкү күндө балким паспорту жанында. Ким билет? Мисалы да. Мен ойлойм, жанында эле болуш керек деп. Себеби дегенде ошо мен күнөөлөп койгондон кийин жарым жыл жашап жүрдү. Паспорту жок деп билбейм. Кайсы мамлекетте жашаса болот жөн эле. Мисалы да. Кийин ойлоштуруп анализдеп көрсөм. Ошол эле Сайпидинов деп айтты, ушу менен чогуу жүрүптүр мисалы да. Анда эмне негизинде жүрдү? Кайсы документ негизинде жүрдү? Ана болгону ушул жакшы, бул жаш болсо дагы саясатта такшалып алыптыр. Жакшы эмени кармап алды да, хайп кармап алды да, сиз айткандай. Жакшы куурдады, мен ушинтип
тиги жеке самолет менен келди деп өзүнүн менен уктурдан казалап алды да. А болбосо бул жигиттен билбейм, антип ушинтип даңазылагыдай эмне милдет кылып койду Кыргызстан үчүн дегенди. Кээ бир ойлонуп кетем да, сөз таба албайм да. Менас эл аралык аэропортунда Тез Жет авиакомпаниясынын Бишкек-Ош багыты боюнча каттамда аткарган учагы кырсыктаганы боюнча окуянын жагдайларын иликтеди. Ошону менен катар авиакомпаниянын ишмердүүлүгүнө пландан тышкаркы инспекциялык текшерүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында авиация мыйзамдарынын талаптарын одоно бузуу фактылары аныкталып, алардын учуулардын коопсуздугун камсыз кылууга түздөн-түз терс таасир тийгизери белгиленди. Аныкталган мыйзам бузуулардын негизинде Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Тез Жет авиакомпаниясынын лицензиясын жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алды. Белгилей кетсек, Тез Жет авиакомпаниясы белгилүү экс-депутат Бактыбек Сыдыковдун үй бүлөсүнө таандык экени айтылып келет. Сыдыков 2025 жылы парламенттик шайлоодо добуш сатып алууга айыпталып, ал жеңип чыккан номер 13 округдагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Мамлекеттик коопсуздук кызматынын мурдагы Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9 кызматы башчысы Дамир Мусакеев жакка чыкпоо тилкаты менен абактан чыкты. Бул тууралуу 10 июлда 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Эске салсак, Мусакеев бийликти басып алууга айыпталган Темирлан Султанбеков, Кадыр Атамбаевдер менен бирге кармалган. Анын тергөө абагындагы баш коргоо чарасы 9 июлда өзгөртүлгөн. Ош шаардык мэриясынын аткарылган жана аткарылып жаткан курулуштарга байланыштуу жеке ишкерлерге карызы 3 миллиард сомго жакын деп аныкталды. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев 9 июлда өкмөт мүчөлөрүнүн бир күндүк ишин көрсөтүү өнөктүгүнүн алкагында журналисттерге маек берип жатып айтты. Так аныкталды, бардыгы биригип 3 миллиардка жакын акча каражат болуп эсептелинди. Анын 100дөн ашык объект болду. Анын 24 объектисин биз министрликтин карамагына алдык. Азыркы учурда курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Алардын чоң болуп мынакей мисал катары ошол эле көпүрө, Ош шаарында көпүрө бар, билесиздер, салынып аткан. Ошол көпүрөнү бүгүнкү күндө мынакей уже балкалары орнотуруп, азыркы учурда үстүңкү катмарына уже кириш баштады. Акча каражаты четинен бөлүнүп баштады. Азыркы учурда урматтуу президентибиздин фондунан 500 миллион сом бизге бөлүнүп берилген. Ошо 24 объектиге биз четинен уже жаап баштадык. Калган ошол 3 миллиардка жакын бөлдүңүз. Ал түрүнө турган болгон, ийилип турган. Эми ал бюджеттен бөлүнчү акчалар четинен бөлүнүп келатат. 24 объекти биздики. Ал эми калган 75 объектиси, 76 объектиси бул мэриянын карамагында майда объектилер. Чоң объектилерди биз өзүбүз калдык. Ош шаарындагы жанагы өзүңүз билесиз, президенттин тапшырмасы менен Ош Сити. Анын тагдыры эмне болуп атат? Болчу мурдагы мэрдин айланасында дагы ал бир топ сындарды айтып, президент өк кыласыңар деген сыяктуу пикирлер айтылды. Ош IT City бүгүнкү күндө курулууда, быйылкы жылы биринчи этабы берилет. Биз аякта тыкыз көңүл бурабыз, көңүл бурулуп келатат. Ар бир этабы боюнча контролдо, мен билгенден азыркы учурда ал жерде бир 150 миллион долларга жакын инвестиция уже кирди. Ошол эле учурда баягы сатуулар дагы болуп атат. Эми бул акырын-акырындан курулуп, баягы бул дагы бир долгосрочный проектлердин бири. Бирок мен толук айта алам, бүгүнкү күндө курулуш иштери толук жүрүүдө. Эске салсак, Ош шаарынын мурдагы мэри Женишбек Токторбаев 18 февралда кызматтан алынган. Токторбаев жумуштан кеткенден кийин социалдык тармактарда ал кызматта турганда Ош мэриясы 12 миллиард сом карызга батканы тууралуу маалыматтар тараган. Токторбаев муну төгүндөп, көчөлөрдү оңдоо жана башка объектилерди куруу жумуштарына байланыштуу мэрия аткаруучу ичканаларга 2 миллиард 300 миллион сомдун тегерегинде карыз экенин, ал республикалуу жана жергиликтүү бюджеттердин эсебинен жабылып келгенин айткан. Кыргыз Республикасы менен Түркиянын ички иштер министрликтеринин биргелешкен операциясынын жүрүшүндө Стамбул шаарында 12 жылдан бери укук коргоо органдарынан жашынып жүргөн 1990 жылы туулган АШ аттуу жаран кармалып Кыргызстанга алып келинди. Ал алдын ала сүйлөшүп алган адамдар тарабынан адам өлтүрүү кылмышын жасаган деп айыпталууда. Тергөөдөгү маалыматка ылайык, 2014 жылдын февраль айында Бишкек-Ош унаа жолунда чыккан жанжалдын жүрүшүндө такси айдоочусу МУ өлтүрүлгөн. Кылмыш жасалгандан кийин АШ Кыргыз Республикасынан чыгып кетип, Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө жарыяланган.
Шаарда батыш жана чыгыш автобекеттерин байланыштырган номер 13 түнкү автобус иштей баштады. Бул тууралуу Бишкек транспорту мамлекеттик ишканасы билдирди. Маршрут Аламүдүн базары аркылуу өтүп, жүргүнчүлөргө түнкүсүндө автобекеттердин ортосунда жүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Урматтуу жүргүнчүлөр, буга чейин дагы кайрылуулар түшкөн. Ошол чыгыш автобекети менен батыш автобекетине бир каттам ачып берсеңер деп, себеби дегенде азыркы күндө тур сезондор башталган. Ошону деген могул көл тараптан, анан Токмок, ушул чыгыш тараптан келген жүргүнчүлөрдү ушул азыр саат түнкү саат 12 болуп атат. Ушул жерден биздин автобустарга отуруп, анан деген бул каттамдын чийменин маршруту Бишкек автобекеттен чыгып туруп, Курманжандатка Жибек жолу, анан деген Фучка менен Женсайпинге чыгып туруп, чыгыш автобекетке жетсе болот. Себеби дегенде ал жакта дагы Карабалтага, анан түштүк тарапка жүрө турган жүргүнчүлөр бар. Атайын ушул 13-чү каттамды кала башчыбыз Айбек Жанышбекович тапшырмасынын негизинде азыр бүгүнкү күндөн баштап жандандырдык. 09/07/2026 жылдан баштап. Эл суранды достор, мына мэрия аткарды. Эми Бишкек шаарынын ичинде эле түнкү каттамдарга эмес, мына Ысык көлгө кетем десеңер да Бишкек шаарынын Аламүдүн базардан түшсөңүздөр болот. Же Бишкектин Чүй проспектисин каалаган жеринен. Бул Бишкек Аккул автобекеттен баштап, авторынктан баштап Чүй менен келип, Жибек жолго түшүп, анан кийин Аламүдүн базардан Алматинкадан ылдый келип, азыр Абизнойдо турабыз. Мындан ары сиздер Ысык көлгө кетесиздер. Көлдөн келатканда дагы мына түнү менен 23:00-дон 5:00-га чейин дагы жүрө берет. Бияктан түшүп 70 сом менен шаардын аркы башына чейин жетип алсаңар, андан ары дагы Карабалта жакка кетип калсаңар болот. Биякта мына Токмок, Ысык көл, Нарын областы. Бишкек мэриясына рахмат. Дагы кайсыл каттамдар ачылыш керек, комменттерге жазыңыздар. Бишкек мэриясы сиздерди угуп, мына дагы жасап беришет.